Эсеп сандары 3-1 жана Актанды колдоого да келди. Жана дал ушинтип өзүңүздөр көргөндөй бул жерде көрүнүш. Жеке бүгүнкү беттештин алкагында Кыргызстандын курамынан Эрсултан Айдаркан уулу кортеж менен кайрадан. Ал эми Эрсултан азыр муляшты жерден эңип алат. Сол такымга бекен басып жаткандыгын көрүдөсүздөр. Анын аркасынан бул эреже бузуу. Калыс кайда карап жатат азыр? Калыс кайда карап жатат? Кубаныч Султан уулу сол такымга басты. Эми өзү чабуулга барууга мүмкүнчүлүк бар. Азыр эки оюнчуну жакшы кармап калды. Калыс жолдон качуусу керек. Жана Кубаныч Султан уулу бара жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле атаандаш бардык тарабынан анын жолун дагы тороп жаткан кезде Кубаныч Султан уулу азыр аргымактын тизгинин бир тартып бир айландырып, жол болсо азыр чабуучулардан кимдир бирөө чыгып, андан ашырып алган. Ошондо Кубаныч жана Кубаныч Султан уулу келди. 3-1 урматтуу телекөрүүчүлөр. Эсеп сандары 3-1 жана Кыргызстандын көрмандарынын биздин кубанычыбызга эч кандай чек жок. Биздин спортчуларыбыздын бардыгы азыр Казанат ат майданында, алар Кыргызстанды колдоого да келди. Жана дал ушинтип өзүңүздөр көргөндөй бул жерде көрүнүш. Спортчунун эми билбейм. Улан Байтараев атайын эле камчы менен азыр сабап кетти. Эми 2017-жылда тарыхты кайталагысы келди ага. Болбойт мындай, чындыгында бул спорт, бул жерде утулганды да билүүсү керек. Жана биз эми кандай гана болбосун көк бөрүдөнбү, көк барданбы атаандаштарды утууга даярбыз. Ал көтөрдүк такымга Кушубай Илис уулу анын чабуулдагы жөндөмүн эске ала турган болсок, анын аргымагы Байторну эске ала турган болсок, анда жакшы бир мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок эми казакстандык көкбөрүчүлөр бул жерде жекени деле көрөлүшү мейли, азыр кантип эсепти теңесе экен деген амалга келип калган кези. Албетте, Кушубай Илис уулу кайсы бирден эле туура эле кылды. Аянтты сыртына алып чыгып, ошону менен экинчи жеке бүгүнкү беттештин алкагында Кыргызстандын курамынан Эрсултан Айдаркан уулу кортеж менен кайрадан. Ал эми Эрсултан азыр муляшты жерден эңип алат. Сол такымга бекен басып жаткандыгын көрүдөсүздөр. Анын аркасынан бул эреже бузуу. Калыс кайда карап жатат азыр? Калыс кайда карап жатат? Ачык айкын эле Эрнат Малимбай Эрсултандын аркасынан келип кучактап алгандыгынан көрдүңүздөр, бирок калыс мына ушинтип азыр алдыга чыгып жетүүгө чоң бир мүмкүнчүлүк дагы түзүлгөн. Ал ортодо Кубаныч Султан уулунан ким ашырып ала турган, өткөрүп ала турган бирөө барбы көрөлү. Кубаныч Султан уулу чыкты, аргымак. Ой, бул деген болбойт. Азыр өзгөртүү керек. Жана мына капталдагы оюнчулар дагы бардыгын айтып олтурат, бирок эң негизгиси эми абалды бир аз өзгөртүш керек. Казакстандын аргымактарынын ылдамдыгы, анан ушул келип аргымакты каккан учурлар өзгөчө экенин көрүп. Абалга назар салалы. Эрсултан Айдаркан уулу ордуңа барып тур деп атат. Ал башка жакта турган учурда калыс ышкырык жаңыртканын жакшы байкады. Жана Эрсултан Айдаркан уулу мына ушул жерден жаңыры эле ишенимдүү түрдө колго алганын көрүбүз. Эрсултан Айдаркан уулу азамат чындыгында ушул оюнчуга барып тур деп көрсөтмөнү берип, толук спорттук эреже менен дагы оюнду жүргүзүш керек. Андай болбосо ушул болбойт. Жана ушул жерден калыс ышкырыкты жаңыртканын дагы байкаганбыз. Казакстандык оюнчу жанында турат. Эмнеге аны карабай жаткандыгын азыр эскертүү берип жаткандыгын көрүдөсүздөр. Бул эсептелбейт эми. Чындыгында бул оюнда эми бир гана ошол дене таптын көтөрө турган оюн болду. Айрыкча калыстардын ошол калыстыгынан буга чейин башка калысты дагы алмаштыр деген талапты койсо өтө жакшы болмок. Өзүңүздөр көргөндөй эле ал нерсе толук ишке ашмады дагы, чындыгында биз мындан ары байкайлы. Азыр Эрсултанды 2 мүнөттүк жаза мамыга жиберди. Казактар эми коргонушубуз керек жакшылап. 8,5 мүнөт убакыт бар. Сүрмө топ жана 4-3. Казак калысынын ачык эле. Манас Ниязов. Бул эмне деген калыстык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ышкырыкка чейин ал эңип бара жаткан болчу. Аны көргөн калыс дароо ышкырыгын жаңыртып жиберди. Айтор Такыр бүгүнкү беттеште адилеттүүлүк, калыстык болбой жаткандыгын байкасак болот.
Ышкырык чаңырда азыр демек дал ошол фаворитти минип чыкты жана азыр кубандай кайрылган учурда Ышкырык чаңыра тааны билет жана өзүңүздөр көрүшкү жаңыра элек азырынча. Атайын убакытты чоюп кайрадан Муляшты тегерекчинин сыртына таштап жиберди. Казакстандык оюнчулар алаңда асыра мінген тұлпарларының тұяғы жердегі жатқан топырақты төңкеріп жатқандығын көрдіңіздер, құрметті көрермендер. Ой, кандай эми бул жерде Ышкырык жок. Бүтөлүчү кантсе дагы ушул жерден жок деп кайрадан калыс көрсөтмөнү берип турган учур. бул эмне деген акмактык. Сарайып кагаз берилбейби? Же Ернат Малимбай азыр атайын убакыт таштап кетти. Екі жақтан тұрып бір-біріне қарама-қарсы аттың басын тоқтатып тұруға тиіс. Кайрадан азыр калыс кыргызстандык оюнчуну Кубан Султануулу Өз ережесіменен жұмыс жасап жатқандығын көрдіңіздер. Мына ережеге сай өз білікті аман екенін айтып өтеміз бұл төрешілердің. Анда биздин балалар эми мейли кантсе дагы мындай адилетсиздикти жакшы көргөндөргө бул ошондой эле болсун. Биз болсо оюнду мындан артта жүрүшүнө назар салабыз. Көрүүчүлөр ушул жерден чындыгында оюн кандай нукта уланарын дагы. Еңчи Өмүрбек келчи. Өмүрбек кетеми. 1,5 мүнөт убакыт бар. Өмүрбек Эсенуулу улак менен бул жак өзүбүздүн тегерекчиин экенин унутпашыбыз керек. Коргоочулар кайда биздин оюнчулар? Өмүрбек ылдамдык керек. Алдына кайда биздин коргоочулар? 1 мүнөттөн азыраак убакыт калууда. Өмүрбек келе кой эми. Бир аз мурун жасаган катаңды жокко чыгарбайм. Өмүрбек азаматсың. Калыс жолдон, калыс болсоң каш жолдон Өмүрбек Эсенуулу. Өмүрбек шашпай эми, келе кой эми. Өмүрбек Эсенуулу 45 секунд убакыт бар. Кайда биздин коргоочулар? Тарпа тизгинди түз бар эле таштачы кандай болсо да оюнчу жок. Келчи Өмүрбек эми, келе кой. Келе кой. Эсеп 4-4. Эсеп 4-4. Урматтуу теле көрүүчүлөр. Беттештин мүнөрдө 30 секундда калганда Кыргызстан курама командасы эсептен деп жатат. Өмүрбек Эсенуулу азамат. Эсеп 4-4. Алышыбыз керек жана азыр Кубантай Султануулунун ордунда жылбай эле туруш керек. Ошентип азыр аргымак жылып кетти. Себеби биздин аргымак калыс кайрадан өзүнүн карьерасын баштап жиберди. Жана дал ушул жерде мына Кубантай Султануулу тамай туруп бер деген дагы көрсөтмө берди жана туйо. Мейли. Кубантай сезип билип арткага жыл деп айтты. Ага карабастан калыс Кубантай кайрылары менен ышкырыгын жаңырып жатат. Ышкырык жаңырганга чейин бул Курманбек Турганбек эңкейип баштаган болчу. Эми тартып алыш керек. Курманбектин карамагынан абайлашыбыз керек. Курманбек жалгыз бошонуп бара жаткандай. Кайда биздин оюнчулар? Манас Ниязов Курманбекке каршы. Манас өткөрүп жиберби. Жолдошбай Орозбаев коргонууга бекем киришип кетти. Кубан Султануулу.